албайбыз. Программабызды улантабыз, урматтуу достор. Бизге келген кийинки конокторубуз менен тааныштыралы. Жазуучу, драматург Султан Раев жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетовалар бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Көрүүнүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Жакшы. Буйруса, ошо Кыргыз спектакль дүйнөсүндө жакшы иш-чаралар болуп аткан экен. Ошолор тууралуу сиздердин өзүңүздөрдүн оозуңуздардан угалы деп чакырдык. Ханшанын көз жашы спектакли ошо чет жактарда коюлат экен. Качан коюлат, каякта коюлат? Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Чоң рахмат. Ушул жылы июнь айында Лондондо ушул мен Ханшанын көз жашы деген пьеса бар. Ошонун негизинде спектакль коюлуп атат да. Бул англис тилинде. Англис театр коюп атат. Ошондой эле англичандын артисттери ойнойт да. Ошол Ханшанын көз жашындагы башкы ролду Британиянын белгилүү актрисасы Кетери Травлян деген ойнойт. Азыркы күндө даярдыктар болуп атат. Бул спектакльде азыр даярдык жүрүп атат. Негизи ушу кыргыз драматургиясы же кыргыз улуттук драматургиясы ушул биринчи жолу менин билишимче ушул Улуу Британиянын борбору Лондон шаарында коюлуп атат. Бул дагы себеби коюлуп аткан себеби Лондон өзү жалпы эле дүйнөлүк маданиятта ушул театрдын борбору катары, эпицентр катары эсептелет да. Ошондон бул биз үчүн өтө мындай бир кубанычтуу жагдай деп ойлойм. Андан тышкары суфлер спектакльда коюлат деп калдыңыз. Бул тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Суфлер спектакли октябрь айында өтүчү эл аралык фестиваль катышат Лондондо өткөн. Ошол фестивалга бүт ошо дүйнө жүзүнөн көптөгөн театрлар келет. Ошонун арасында Кыргыз театры бул суфлер спектакли менен эл аралык Лондон фестивалына катышат. Башкы ролдо Назира Мамбетова экөөбүз. Бул спектакль өзү мындай айтканда бир актердун театр деп коет, театрдын актер деп коет. Ошондой формада, ошондой мазмунда жазылган. Мына Кудай буйруса бүгүн ал спектаклдин коюлганына 1 жыл болду. Туурабы? 1 жыл. Сюжети эмне жөнүндө? Жана башкы каармандын ролу сизге окшошпу, чын ойлошуңузга? Окшош. Эмнеси? Актриса. Демек сиз актрисанын ролун ойнойт турбайсызбы? Актрисанын ролун ойнойт. Бул роль аябай татаал. Мен ушул актриса болгондон баштап 4-нчү актрисанын ролу экен. Биринчи Чеховдун Чайка деген спектаклинде Аркадина актриса, экинчи Мырзагапаровдун Туздуу чөлдөгү Айганыш деген актриса, үчүнчү Жаныш Кулманбетовдун Талант жана тагдыр аттуу спектаклиндеги Бакен Кыдыкееванын ролу, үчүнчү Султан Акимович Раев суфлердогу актриса. 4 актриса менен 5, ошентип актриса. Менин тагдырымда 5 башка адам, бирок 5-өнүн тагдыры эмнегедир бири-бирине окшош. Себеби бул профессия деген актрисалык профессия, көрүүчүлөр тиянагын көргөнү гана келишет да. Иштөө процесси, көшөгөндүн аркасындагы жашоосу булардыкы ар башка албетте, бирок бул профессия татаал профессия. Жакшы экен. Негизинен мен спектакль ошол чыгармачыл адам менен коомдун ортосундагы мамиледе бүгүнкү чыгармачыл адамдын тагдыры, анын ички дүйнөсү, психологиялык кагылышы, ички коллизиялары. Эми биз бүгүнкү күндө ушул биздин коомдо чыныгы таланттын орду кандай? Аны биз баалай алабызбы, баалай албайбызбы? Анын ички трагедиясы, сахнада королева болуп чыкканы менен турмушта таптакыр башкача болушу мүмкүн да. Ошол нерселерде бул жерде аябай чоң мындай контраст бар да. Турмуштук контраст жөнүндө жазылган. Эми суфлер деген бул мындай шарттуу түрдө гана аталышы, негизи суфлер бул билесиңер, театрда мындай тексттерди айтып унутуп калбасын деп. Бул актрисанын ички үнү да. Мындай орусча айтмакчы, внутренний голос актриса да. Вот өзү менен өзү сүйлөшүү, өзү менен өзү баарлашуу. Ошондон бул эми өзүнүн жана коюлуш боюнча дагы жалгыз эле актриса башынан аяга чейин 1 саат 10 мүнөт
өзөнөйт өзү. Бул дагы өтө татаал нерсе да, татаал. Себеби бир эле актриса бир нече образдарга, бир нече кырдаалдарга, бир нече эмоционалдык маанайга өзгөрүлүп турушу өтө кыйын. Себеби Назира эже ошол 1 саат 10 мүнөттүк спектакльда суфлер да болот, актриса да болот, Мария Стюарт да болот, башка маанайдагы адам да болот да. Ошондуктан ошол нерсени, ошол накалды кармап туруп өтө татаал нерсе. Бул эми мындайча айтканда кыргыз драматургиясында жалгыз актердун спектакли бизде өтө чанда коюлган да. Бул эми ушул алгачкылардын бири деп айтсак болот. Сиз айтсаңыз, негизи образды ийне жеткирип ойноо үчүн сиз кандай ыкмаларды колдоносуз? Образга кирүү үчүн канча талапты кылат, канча убакытты талап кылат сизге? Мына бүгүн 1 жыл болду ушул суфлер менен иштеп атканыбызга. Бирок ошо 1 жылдан бери бул аябай татаал. Султан Акбич эмнегедир ушунчалык татаал пьеса жазган экен. Мунун ичинде философия да бар, мунун ичинде психология да бар, мунун ичинде көз жаш да бар, кубаныч да бар, сүйүнүч да бар, сүйүү да бар, кайгы да бар, азап да бар. Ошонун баарын ошо 1 сааттын ичинде көрүүчүлөргө жеткизүү, ошол актрисанын ички дүйнөсүн жеткизүү бул оңойго турбайт экен, Ошондой эле эженбеген кошумча коет. Бул спектакльда бир гана ошол азыркы эже айтып кеткен элементтер гана эмес, ошону менен бир катар пластика да бар да, бий да бар, там танго есть, вальс бар, классикалык бий бар, анан кийин пластический движение, сценический ар кандай движение бар да. Мен тегеремде 4 бала ошол бир моментте көрүүчүлөр, бир моментте жигиттерим, бир моментте сиздин ички внутренний нерсеңизге бир эме болуп турган эме да, мындай бир симбиоз болуп турган каармандар да, мындай өзүнүн маанайын билдирип турган. Себеби жалгыз актрисанын ошо сценада көрүүчүлөрдү кармап турушу өтө татаал да. Бирок ошол жерде мындай мизансценаларда, картиналарда, чтобы там мындай бир динамика болуп туруш үчүн ал каармандар киргенде, алар мындай жаш жигиттер, себеби возможно эженин ошол актрисанын жашоосундагы адамдар, ошолор менен өзү ойнойт да. Мен бул жерде айтып кете турган нерсе, Султан Акимович жеке эле драматург эмес, режиссер катары дагы бул сапар молодец жигит болду. Жакшы. Анан кийин мындай суроо бергим келип атат. Ошо биз сизди төбөбүзгө чач чыккандан баштап тааныйбыз да. Анан кийин өзүңүз ушул театрга качан келдиңиз эле, кантип келдиңиз эле? Ошол кызык болуп атат да. Мен мектепте окуп жүргөндө эле эмнегедир жан дилим сахнадан көздөй тартчу эле да. Анан издеп жүрүп жолун таап алдым. Жолун таап алып Москвадагы 5 жылдык театральный институтта окуп келдим. Андан кийин 22 жыл Ошто иштедим. Андан кийин мына 22 жыл Кыргыз мамлекеттик Бакен Кудыкеев атындагы жаштар театрында иштеп атам. Ошол түйшүк мына азыр биз кубанып атабыз, кыргыз эли биринчи жолу Лондондо кыргызча сүйлөп спектакль коюлат экен, өмүрүндө кыргыздын тарыхында биринчи жолу окуя болот экен деп сүйүнүп атабыз. Бирок менин ичимде сүйүнүч эмес, менин ичимде түйшүк. Ошончолук элдин мүлдөсүн, элдин үмүтүн, анын үстүнө режиссердун, автордун ишенимин аткарыш мен үчүн аябай чоң түйшүк болот. Дагы маселе косуп отурган Назира Мамбетова эжебиз киноактриса, билесиңер да, ошол Ятяншанда катышкан, Земле Санникода катышкан, башка ролдордо ойногон, ошондой эле Курманжан Датка фильминде ойноду. Сизге суроо бергим келип атат режиссер катары. Эмне үчүн Назира эжебизди тандап алдыңыз? Бул аябай кызыктуу суроо болду. Мен Назира эжеге былтыр декабрь айында, 2 декабрда телефон чалып айтканмын, кечинде айткан, эже мен сиз жөнүндө сизге арнап пьеса жазып атам депчи. Негедир ушундай бир ой келди эле да. Анан кийин бир 3-4 бет жазып алып эле эжеге телефон чалып коюпмун. Анан кийин ойлонуп калдым, мен бүтпөй калам же, болобу болбойбу деп. Ошол телефон чалган ушунда мага өзгөчө бир ички жоопкерчиликти жаратты да. Андан кийин ошол пьесаны жаздым, эжеге бердим.
Эми мындай айтып коюш керек, ушул ал чыгармадагы мындай бир сырттан же башка жактан албайт да, биздин өзүбүздү билген, жан дүйнөсүн билген актрисалардын кээде жазып атканда ошого мындайда айтканда ориентир жасайсың да. Менин оюмча ушул образ, роль эженин жан дүйнөсүнө өтө жакын. Возможно, турмушу да жакын, тагдыры да жакын болушу мүмкүн да. Себеби ачыгын айтканда Назира Мамбетова сценада өзүн өзү ойнойт да. Актерлор кандай роль болбосун, ошол образды өзүнүкүндөй кабыл алыш керек, өзүнүн тагдырындай, ошондо гана жакшы роль чыгышы мүмкүн. Бул пьесаны Назира эже өзүнүн тагдырындай, өзүнүн жашоосундай, өзүнүн жашоосунда болуп аткандай, өзүн өзү ойноп аткандай ушул сахнага алып чыкты да. Анда ушундай бир табигыйлык, жашоодо өткөн, баштан өткөргөн мындай бир адамдын образы, татаал тагдыры, конфликттүү, карама-каршылыктуу тагдыр бар да. Ошондуктан менин оюмча ар бир актердун, ар бир актрисанын негизги мындай бир үмүтү кээде ушундай бир солировать этип, өзү жалгыз театрда ойносом деген мындай купуя ар бир актердо тилек бар да. Бирок баарын эле колунан келе бербейт. Ошондуктан мен Назира эжеге ишендим, сездим, туйдум. Анан ошол сахнага алып чыктык. Көбүбүз өтө татаал болгону менен ушул Назира эже менен иштешүү мен үчүн өзгөчө бир чоң бир мындай бир сыймык болду деп айтсам болот да. Жакшы, анан кийин тагдыр деп калдыңыз. Мындай негизи ар бир адам бул жашоодо өзүнө жаккан гана кесипти аркалаганда бактылуу болот экен да. Ошондой иштебейт экен деп коет го. Ал эми адамдар өзүн өзү табууда эмне кылыш керек? Сиз бир улуу жазуучуга тарайып кеңешиңиз. Аябай татаал суроо болду, бирок өзүн өзү табууда биринчи кезекте адам өзүнүн жан дүйнөсүн өзү издеш керек да. Биринчи өзүн табууга карата өзүнө өзү жол салыш керек. Адам качан өзүнүн жан дүйнөсүн түшүнгөндө дүйнөнү түшүнөт да. Бул ошо татаал суроо да. Биринчи дүйнөнү эмес, адам өзүн тааный билгенде дүйнөгөнү тааныганга өзүнүн кудурети дагы, жан дүйнөсүнүн мындай бир эмеси да жетет да. Ошондуктан эми татаал кээде биз өзүбүздү түшүнбөй бул жашоодон да өтүп кетебиз да. Бул спектакльда именно өзүнүн жүрөгүнө болгон жолдогу оош кыйыш тагдыр дүйнөсү ушул спектакльдин негизги лейтмотиви болуп иштелет. Жакшы, рахмат, келип кызыктуу жана керектүү маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыгыңыздар арта берсин, буюрса ошол концертиңиздер, спектаклиңиздер жакшы өтсүн. Айдарым, бүгүн кечинде Кыргыз мамлекеттеги Бакиян Кыдыкеев атындагы жаштар театрында суфлер спектакли болот. Кечки саат 6-да. Эгерде көрүүчүлөр болсо, шашып ушуп келип бул спектакльди көрүп кетсеңиздер болот. Аябай жакшы болот. Эң сонун экен. Чоң рахмат сиздерге. Анда биз кечинде өзүбүз дагы барып көрүүгө аракет кылабыз. Терең ыраазычылык, таңырта келип маек куруп бердиңиздер. Ийгиликтер болсун. Рахмат.